Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ден соолукту оорубастан мурда кадырын бил дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгер бүгүн базарга барсак, базарда дагы пробка, аябай эл көп. Тойго барсаң, тойдо ошондой, кафеге барсаң, кафеде да ошондой пробка. Ошол эле учурда сиздерге менин осуятым бүгүн Рамазан күндөрүндө ооруканаларга, больницаларга бара турган болсок, ал жерде дагы очередь ошончо. Бирөө башынан ооруп барган, бирөө ичинен ооруп барган, бирөө путунан, бирөө көзүнөн, бирөө тамагынан, айтор канчалаган бүгүн жета табыз укпаган оорулардын түрү пайда болуп, мына ошол бардыгы шифа таппаса мына ошол кыйналып жүргөндөр бар. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-сиххату таджул муъмин, ла яраха иллал марид." Ден соолугу бар адамдын башындагы өзүнчө бир көзгө көрүнбөгөн таж. Ал ден соолугу бар адам башындагы тажды ла яраха иллал марид, оорулар гана көрө алат дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, сиз кээ бир аталарыбыз бар. Орозо кармай берем, курсагым деле ачпайт, ушул сигаретимден кыйналып тутпай койдум дейт. Өзү туткан эмес, 60га кирип, 70ге кирип, аны дагы уялып, башка кылып жашырып, унчукпай коюштун ордуна, наоборот, мына ошол эмне, кайдагы бир кыйраткансып, Берлинди жеңгенсип, шылтоолорун айтат. Кармай берет элем, ушу нашвайым эле болбогондо, ушу нашвайга чыдабай эле ачып алдым дамыла деп. Сигаретке чыдабай эле ачып алдым дамыла деп. Бүгүн кээ бир инсандар бар. Аллах Тааладан жыл 12 ай сурайт. Аллахым Рамазанга чейин ден соолук берсең. Мына ушул оорум айыкса, эл сыяктуу мен дагы Рамазан түндөрүнөн пайдаланып орозо кармасам деп тилекке каршы айыкпай турган дарттарга кабылып, урматтуу мусулман бир туугандар, орозо кармаш кээ бир инсандардын арманы. Алар 2 саат, 3 сааттан ашык ачка жүрө албайт. Алардын ден соолугуга жол бербейт. Ал эми сиз экөөбүз бүгүн ден соолугубуз бар туруп, кээ бир тууган жигиттерибиз башкалар жолдо, көчөдө көрсөң, мына ушул Рамазан күндөрүндө уялбастан, коркпостон сигарет чегип жүргөнү бул албетте мусулмандын баласына жарашпаган, бул адепсиздик, уят нерсе. Рамазандын өзүнүн урматы, сыйы болуш керек. Урматтайлы, сыйлайлы. Өзгөчө менин кайрылуум мына ошол ден соолугу барларга. Ден соолуктун кадырын билели. Рамазан кечелериндеги мына ондай болгон баалуу күндөрдүн, баалуу мүнөттөрдүн да кадырын билип иншалла ибадат менен өткөрүүгө барыңыздарды чакырам.